Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 31 октябрь 2024 жыл мен сіздерге западный тарапта жайгашкан, шаарга караган 218 кварталдан сатыла турган даяр 5 бөлмөлүү Палтарашка тибиндеги сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө жакшы качестводо салынган үй экен туғандар. Шартка байланыштуу эле сатка кое атабыз деп ээси мага информация берди. Таза суу, свет, септик, кудук бардыгы бар. Машина базарга келесиздер. Анан Машина базардан Гүлбар тарапка жүрсөңүздөр, Кеңеш айылы болуп калат. Кеңештен Гүлбар тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, мына ушундай Ош Арабан трассасынын оң тарабында жайгашкан мына бул кызыл заправканы көрөсүздөр. Ага жетпей оң тараптагы ушул көчөгө кирсеңиздер, 30 метр жүрсөңүздөр, сол тарапта мына ушул үй сатылат туғандар. Чоң жолго ашып кетсе 50 метр гана чыгат. Караңыздар, 70-80 метр гана түз жүрүп келесиздер. Ушул көчөнүн сол тарабында жаңы салынган ушул 5 бөлмөлүү үй сатылат туғандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү чек арасы мына Пескалов собордон башталат. Забор, ворота забор, анан границасы ушул жерге чейин болуп кеткен. Атайын чек араларын тактатып, газыктарды кабып койгон экен туғандар. Бул жерди бош калтырганын себеби, бул жака кийин бак кылсаңыздар болот, же болбосо гараж кылсаңыздар болот. Варианттары көп. Же заборду бузуп туруп, мындай тосуп туруп, жериңиздерди чоңойтуп алсаңыздар дагы болот экен. Кыскасы, ал жер дагы кызыл китепте бар. Үйдүн жери 6,5 соток. Кызыл китеби бар, үйдүн тех паспорту бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, бул жер шаарга карайт. Таза суу бар. Мына көчөнүн боюнан кадимкидей таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Анан свет келген, столбарында прожекторлор деле бар экен туғандар. Караңыздар, ушундай. Анан сатылган себеби туғандар, сөзүн ачыгы, ээсине срочно акча керек болуп аткан. Эми ал жагын айтпай эле коеюн, ошол себептен эле сатып атабыз инейим деп мага информация берди. Анан үйдүн заборундагы көчөдөн качып кыйла ичкерирээк кылыптыр. Эми кийин мына үйдүн алдына гүл эгип алсаңыздар болот, же 2-3 машинаны кеңири токтотуп койсоңуздар болот. Варианттары көп. Мына суунун колодецтерин көрүп атасыздар туғандар. Негизинен жакшы. Мына ал жакта кошумча жерин унутпаңыздар туғандар. Кийин келип көрсөңүздөр ээси деле түшүндүрүп берет. Менимче ал жагын мына заборду бузуп туруп, жериңиздерди чоңойтуп, кайра башынан тосуп алсаңыздар, менимче ошол жакшы вариант. Же ал жагын бак кылып алсаңыздар болот, гараж кылып алсаңыздар болот. Варианттары көп туғандар. Караңыздар, бул жакта деле негизинен жери кеңири экен. Мына боковой тараптарында деле месте калтырылган, кошуна акысы деп. Анан ал жакта кошумча кудугу деле бар экен. Негизинен бул жерде суу өчпөйт экен туғандар. 24/7 суу келип турат экен. Суу өчпөйт инейим деп мага информация берди. Сөп деген дагы караңыздар. Мына таза суу чыгып аткан учуру көрүп атасыздар. Суу өчпөйт экен. Эми запасной кылып дагы да бир кудук деле жасатып алганбыз деди. Ушундай. Так. Кудугу, мына үйдүн каптал тарабында 2 септиги бар. Үй узун турасы 11,5 га 14,5. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Подвал деле бар. Подвалдын бийиктиги эле өзү 3 метрге жакын. Чорный потолок болгон. Анан 2 кабаттуу үй кылып деле улап салсаңыздар деле болот экен туғандар. Чын өтө жакшы качестводо салганмын деп үйдүн ээси мага информация берди. Мына бронированный эшиктерди койгон. Кирсеңиздер коридору стяжка болгон. Үй кумшуак электромонтаж бүткөн. Караңыздар, сонун болуп турат. Так. Бул биринчи бөлмөсү, гостевой. Айнек терезелерин көрүп атасыздар, панорамный. Ушундай, эң негизгиси бышкан кирпич, черный потолок дагы болгон. Анан мындай хай-тек стилиндеги арзан эшиктерди койбодум дейт. Мындай эшиктерди орнотун дейт. Бир эле эшик өзү эле 10 000 турат экен. Акчаны аябадым дейт. Мына айнек терезелерин деле кымбат баалуусун атайын орнотуп коюптур. Анан сейсмопоисктарды, мындай колонналарды ар жерге аябай кылып колонналарды дагы орнотуптур туғандар. Азына кумшуак болгон үчүн көрүнбөй атат экен. Ушундай, акчаны аябадым деп өзү деле жакшы информация берди мага. Жалпысынан 5 бөлмөдөн турган үй, анан ушундай чоң коридору бар. Так, дагы бул биринчи бөлмөсү. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Бул жагы
барыңыздар эле билген. Ваннасы, суу түтүкчөлөрү, канализациянын турбалары чыгарылып, жанагындай септикке уланган, форточкалар коюлган. Көп эле иштери бүткөрүлгөн туугандар. Так. Дагы кандай маалымат берсек? Анан туугандар, так, нол бөлмөсү бүтүптүр. Эми азыр өздөрү убактылуу жашап экен эле, печкасы деле бар экен, көрүп атасыздар. Тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылысаңыздар болот ал жактан. Негизинен жакшы. Жердин кызыл китеби бар. Үйдүн техпаспорту бар. Анан вариант обмен жолдору жок экен. Только нак акчага сатылат экен туугандар. Так, азыр ал жактан мындай кирип көргөзүп коюп коеюн эми. Так, бул ошондо акыркы 5-чи бөлмөсү. Бул уже бүтүп эле калыптыр. Көрүп атасыздар, сонун турат. Аппак болуп. Анан мына стойкаларын караңыздар. Анча-мынча мындай үйдүн ортосуна мындай стойка колонналарды кое бербейт, билесиздер. Бул жерде сону кылып коюп бекем кылыптыр. Ушундай кана эми жүрүңүздөр, көп сүйлөдүм. Үйдүн алдына чыгайын. Так, туугандар. Анан ал жактан место калтырылыптыр. 1,5 метр место калтырганмын дейт, кошунакысы деп. Анан черный потолок бүт бардыгы болгон. Колонналарды көрүп атасыздар. Азыр 1, 2, 3, 4. Төртөөнү эле бир тарапка 4 колонна орнотуптур. Так. Жакшы, мына машина базарга жакын экен. Жаңы ачылган Мөмө жемиш базарга жакын. Ол Западныйда дагы бир базар түшүп атат. Ого жакын болуп калат. Западный азыркы учурда чем башка райондорго караганда кыйла эле өнүгүп аткан учуру. Андыктан ала турган болсоңуздар өкүнбөйсүздөр. Мына туугандар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна, подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит плита дагы ташталган. Көрдүңүздөр, Бул жагы мына сырткы ажаканасы. Уже жанагындай не деп коет эле. Кыскасы даяр экен сырткы ажаканасы деле. Так, бул үйдүн артында болсо, болжол менен бир 4-5 метр место калтырылган экен. Мына границасы ушул жерге чейин болуп калат. Мына пескоблок заводунун бери жагы. Сырткы ажаканасы ушул жер. Могул жерде болсо 2 септик бар экен. Экөөнө тең отдельно бандай. Кольцо. Отдельно кольцо ташталган экен, 2 септикке тең. Сырткы ажаканага деле кольцо ташталыптыр туугандар. Турбалары деле чыгарылыптыр, кийинен сордуруп тазалатып турсаңыздар деле болот. Ушундай кыскасы. Эң негизгиси подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган туугандар. Ошону айтам деп унутуп калыпмын, бир аз кечирээк айтып калдым, кечирип коесуздар. Так, азыр эми сиздерге баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $70,000 туугандар. Себеп дегенде, бул жерде пустой участоктун эле баасы $30,000 экен. О болгондо дагы мына айылдын аяк жагында, тоого жакын тарапта экен. Бул жер көрдүңүздөр, көчө жактан эсептегенде бул экинчи участоктогу үй. Баасы $70,000. Анан туугандар, жакшы кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Бир жок дегенде менимче $5,000 түшүрүп берсе керек. Менимче колдон келишинче маалымат бердим. Өтө бүт бардыгын пландаштырылып, ойлонулуп, жакшы качествода салынган үй экен. Мага жаккан жери мына көчөдөн качып, заборду ичкерирээк кылыптыр. Көрүкөлөр мына көчө жакка чыгып алат. Эми 5-6-10 жылдан кийин по-любому буздурулуп, ал деле ичкерге жылдырылат. Население көбөйгөндөчү. Булар эки иш болбосун деп заборду атайын ичкерирээк кылыптыр. Анан туугандар, мына пустой участокты көрүп атасыздарбы? Бул жерде ээси $50,000 баалап коюптур. Ушул жер $50,000 экен. Эми бул деле сатса бир 45-ке сатат, 40-ка сатат. Ошончо деле ушул жер участоктун эле жанында болуп атпайбы? Бул даяр үйү менен, бардык шарты менен $70,000 бааланды. Анан жакшы кем бар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай үйдү колдон чарбаңыздар, чоң трассага жакын. Ушундай. Сонун.